Салам урматтуу коллегалар, бүгүн сиздер менен биз пустые баночки иштелип бүткөн, мен өзүм ушу иштетип көргөн товарларды көрсөтөмүн и өзүмдүн мындай айтканда сиздерге болгон отзывымды, өзүмдүн оюм менен бөлүшмөкчүмүн. Эң эле биринчиси менин сүйгөн продукцияларым боюнча баштап кетели. Бул деген Океаным сериясы, караңыздар. Океаным сериясы пробуждающий крем. Андан кийинкиси бул жерде крем-маска для лица питания деген бар и вокруг глаза бар. Караңыздар, аябагандай упаковкасы дагы сонун. Бул жанагындай стеклянный, аябагандай сонун. Андан кийинкиси мынасын мен жаңында биринчи жолу алганымда ойлогом аябагандай кичинекей экен деп, бирок жок, аябай берекелүү экен. Мага көп эле күнгө, кандай айтсам, даже 1 айга жетти да. Бул крем маскасын болсо, бул крем маска деген сиздин жана бетиңизге крем койгондой эле кое бересиз. Негизи жанагы масканы коюп жатсаңыз, бетиңиз аябай сонун болуп калат, тканевый масканы. Бул болсо сиздин бетиңизде түнү менен иштеп чыгат да, ошондуктан мага аябай жакты. Анан Океаным сериясы мага эмне үчүн жагат? Анткени где-то бир 30 жаштан кийин уже бетке тырыштар түшүп баштайт го. Ошол как раз жаңы пайда болуп келе жаткан тырыштарды, ошол сигналдарды блокировка кылып коет экен. Мага ошонусу менен аябай жакты. И анан беттеги тактарды дагы сонун кетирип берет экен. Мына караңыздар, ушундай арзан болгон учурда мен алган болчумун. Мына ушуну мен, по-моему, 1,5 миң сомго алганмын. Негизи мына ушу өзү эле крем 1000 сомдон турат да. Негизичи акция болгондо ушундай арзан алып алсаңыздар дагы болот. Андан кийинкиси обновляющий этот крем для тела. Бунусу дагы аябай жакшы. Мен жуунуп чыккандан кийин мындай айтканда бир эле бетимдин кожасыга тырыштар түшпөсүн, теломо дагы түшпөсүн десеңиздер, мына ушундай крем для тела дагы колдонсоңуздар болот. Мына караңыздар, аябагандай чоң. Бул жерде көлөмү 150 миллиграммда, аябагандай эле чоң, прям бир ладонь. Меники ичинде до сих пор бар, просто мен азыр бул түгөн элек, мен мыналар менен кошо сиздерге айтып коеюн деп чыгардым. Андан кийинкиси ушул эле серияда бул патч. Бул патчтын видеолорун көрүп эле жүргөн болсоңуздар керек. Бул бизде хит продаж. Мен муну деген ар дайым 70% акция лайкка ар дайым аламын. Ичинде бул жакта экөө катып калыптыр. Мен ошо жаңысын алган болчумун, ошого кызыгып ачып коюпмун. Мына караңыздар, мына негизи бул 100 күн сакталыш керек экен. Ачылгандан кийин бул деген мындай болбойт. Бул деген аябагандай жумшак болот. Бул ичи кургап, мен уже көп күндөн бери пустые баночки тартамын деп жүргөн болчумун, бирок тарта элекмин. Мына ушундай жерде өзүнүн крышкасы болот, лопаточкасы менен болот. Ушинтип серияны колдонсоңуздар, сиздердин бетиңиздерге аябагандай сонун жардам берет. Ушинтип арзан учурда же болбосо акцияларды колдонуп өзүңүздөргө алсаңыздар болот. Андан кийинкиси менин бир сүйгөн духилеримден бири Виолет. Аябагандай жыты дагы сонун, өзү дагы мына оформлениясы дагы аябагандай сонун. Мага аябай жакты жыты, кандай десем, мындай сладкий дагы эмес, морской дагы эмес, мындай цветочный дагы эмес, мындай ортодо аябагандай жыты. Окуш. Прям азыр дагы жытыны жыттап өзүм башкача болуп кетет. Ошондуктан бүт бардыңыздар алсаңыздар болот. Же болбосо пробнигин заказ берип, ошо пробнигиден жыттарды билип туруп, андан кийин өзүңүзгө каалаганды заказ кылсаңыздар болот. Андан кийинкиси менин бул Glam Team сериясындагы корректор для лица. Аябагандай жакшы көрөм. Бул чыккандан бери көп жолу колдондум. Караңыздар, өтө сонун. И андан кийинкиси еще берекелүү да болот экен. Мен бул жаңы чыккан учурда, по-моему, былтыры февраль айында чыккан болчу, мага бир 6 айга жетти да. Тем более мен азыркы кезде декретте үйдө отурсам деле, по-любому жасанып, мындай өзүмдү карап жүрөм да. Ошондо деле мага күнүгө боенгон кезде деле мага 6 айга жетти. Ошондуктан сиздер дагы алып колдонсоңуздар болот. Буну эмне үчүн колдоном дегендер болуп атса керек. Муну деген сиз бетиңизге тональный крем койгондо, тональный бетиңизге аппак болуп туруп калбаш үчүн мына ушуну бронзаторду бетиңизге, скулдарыңызга, мынаны көздөрүңүздөргө сүйкөсөңүз дагы болот да. Аябагандай сонун. Мына пудрасыны, мен кожам сухой болгондуктан пудрасын көп деле иштетпейм. Хайлайтерini сүйөм, прям бетиңизде жылтылдатып, аябагандай кылып нурлантып коет. Ошондуктан сиздер дагы бул как раз ушуну дагы 70% скидка лайк акциясы менен арзан алып алсаңыздар болот. Андан кийинкиси малафтилин. Караңыздар, мына кызым ойноп диштеп салыптыр. Бул малафтилин ар бир үйдө болуш керек. Анткени аптечкада бул туруш керек да. Мисалы үчүн ар кандай ситуация болуп кетишин. Бул эң жакшысы, еще күйүп калган учурда дагы сонун жардам берет да. Ошондой жанагы сүрөттөрдү көрүп эле жүрсөңүздөр керек. Малафтилин бул бетке дагы жанагы ар кандай жараларга, же болбосо жанагы чиркейлер чаккандарга дагы аябагандай сонун. Даже мындай булчуңдарыңыз ооруп атса дагы сүйкөп туруп жатып алсаңыздар да болот да. Мен даже апамдын буттарына сүйкөп берсем, аябагандай результаты мага жакшы болду деп өзүнүн отзывын айткан болчу. Артикул номери малафтилиндики 709-12 экен. Ар бир товардын бизде номерлери болот. Ошо номерлери менен алсаңыздар болот. Мына сыворотка для лицанын, вокруг глазын 0941 экен. Мына кремдердики 09
40. Көрдүңүздөрбү, ар бир товардын бизде ушундай эмеси болот. А бул деген менин аябай кандай сүйгөн кушонум уже түгөндү. Мен көп эле болду алганыма. Аябай берекелүү болот экен. Караңыздар, өтө сонун. Азыр деле бир аз бар болуш керек. Уже түгөндү да, мындай айткандачы. Мен уже жаңысын, муну дагы мен как раз ошол 70% скидка менен алган болчумун. Бул түгөнүп калган үчүн мага анча действиясын бербей атат. Кушон дагы аябай кандай сонун. Артикул номери 6170 экен. Эки түрү бар. Сиз каалап тандап өзүңүзгө жакканын заказ берип алсаңыз болот. Еще ICU сериясында дагы бар. Анан ICU сериясынын ушул витаминный тоникин мен постоянно колдоном. Аябай кандай мага жагат. Бетиңизди жууп чыккандан кийин ушул полотенце менен бир аз кургатып алгандан кийин ушул тоникти сүйкөп туруп, андан кийин өзүңүз сүйгөн кремдерди сүйкөй берсеңиз болот. Бул тонизирующий тоник деген бул бетиңиздеги жанагы клеткаларды кичинертип берет. Ар бир кожада клетка бар эмеспи, ошону кичинертип аябай сонун кылып берет. Андан кийинкиси менин бул сүйгөн зун губная помада. Бул мен былтыр колдонгон болчумун, азыр дагы алганмын. Прям караңыздар, цвети дагы сонун. На лето прям сонун да. Анан бул жидкий матовый болгондуктан бат эле кургап калат дагы. И анан бетиңиз, оозуңузда аябай кандай көпкө жүрөт да, мындай айтканда стойкий помада. Аябай кандай сонун. Түрлөрү дагы ар кандай түстөрдө бар. Андан кийин Oxylogy сериясында бизде ушундай активный бар, спрей бар. Легендарный, аябай кандай сонун. Бул деген бетиңизде бетиңизди моментально нымдаштырып берип, анан жанагындай кызарып кеткен учурда дагы себип алсаңыз болот да. Мындай айтканда бетиңиз сухой болсо, сиздин чөнтөгүңүздө же сумкаңызда постоянно жүрүш керек. Андан кийинкиси ушул ICL сериясынын гель трансформер для лица. Бул аябай кандай сонун. Бул деген бетиңизге бул гель трансформер деп турбайбы? Бул кожага тиери менен сразу суулашып кетет да. Мындай элестетиңиз, кремди алып койдуңуз да, как будто койгондон кийин уже кожага тигенден кийин мындай болуп суу болуп агып кетет да. Ошентип сонун кылып, особенно для сухой кожи, бул деген аябай сонун находка. Артикул номери 0875 экен. Андан кийинкиси BioGlow сериясындагы BioGlow сериясында ушундай жидкий патчи вокруг глаз. Бул аябай кандай айтсам, жылтылдап турат. Бир аз калыптыр. Азыр айтканда байкалбай атат. Азыр фокус алсын. Байкалып атабы? Прям ичинде как будто блесток. Караңыздар, байкалып атат. Ушундай сонун кылып туруп бетиңиздерге, көзүңүздөр айланаңыздарга ушинтип сүйкөп алсаңыздар. Жидкий патчта мына болсо, мындай эме болсо, как патч болсо, а бул как крем. Жидкий патчта аябай кандай сонун, жыты дагы мындай цитрусовый, апельсин жыттанат. Артикул номери 1310 экен. Андан кийинкиси бул менин тональный кремим. Бул срогу өтүп кеткендиктен мен колдонбой калдым. Анткени мен буну на выход эле колдонуп аткан болчумун. Негизи жанагы бежевый оттенокто чыкпады беле. Ошол тональный кремди колдонуп атканмын да. Ал деген как раз для сухой кожи. Бул деген еще бир эле тональный крем эмес, еще плюс сывороткасы менен бар. Бетиңизди прям сонун кылып берет. Мына көп алынып кетти. Буну дагы колдонсо болот. Бирок мен на выход колдоном деп азыр мен көп чыгарып алыптым. Негизи мындай эле кылып алсам, сывороткасы болгондуктан көрдүңүздөр, аябай берекелүү. Азыр бир эле сыкканым прям полный лицого жете турган чыгып калды. Караңыздар. Анан ушундай тональный кремдин өзүнүн спонжиги болот. Ошо спонжик менен койсоңуздар аябай кандай сонун коюлат. Андан кийинкиси мен аябай постоянно сүйүп, постоянно заказ берген, только ушуга жуунат болчумун. Бирок мынаны да попробовать этип көрдүм. Бул дагы аябай жакшы. Мен карасаңыздар, бул дагы авокадо дагы бир аз майлуураак да. Бул дагы крем гель. Менин кожам сухой болгондуктан мен өзүмдүн кожамды мындай шылшыт этип калбаш үчүн постоянно ушундай крем гель же майлуу нерселерди колдоном да. Мына карасаңыз, для чувствительной кожи алоэ вера менен дагы аябай кандай жыты дагы сонун, мынан дагы жыты сонун экен. Мына бир аз калды. Уже бир эле колдонсом түгөтөм буюрса. Андан кийинкиси артикул номерлерин айтып берейин да. Артикул номери деген 2451 экен. Бул мицеллярный гелдин артикул номери 8559 экен. Андан кийинкиси ар бир үйдө боло турган нерсе, бул универсальный антибактериальное средство. Бул деген
сиз эшиктерге да включательдерге мындай айтканда кайсыл жерде микроб көп деп аткан болсо ошол жерге себеп койсоңуз болот. Ушундай учурда сизге сонун жардам берет. Караңыз, мына для обработки ванных комнат, кухни, обуви, мест содержания животных. Эгер үйүңүздө жанагы жаныбарлар боло турган болсо, ошолор жүргөн жерге да себеп койсоңуз болот экен. Артикул номери 111-36. Андан кийинкиси крем для чистки металлических поверхностей. Бул деген жанагы кече эле мен күмүш шакектерди тазалап жууган видеом бар. Ошону астына көрсөңүздөр болот. Ошол видеонун астында анан жанагындай кашыктарды, үстүндө кастрюлькаларды аябагандай сонун кылып тазалап берет. И еще эң главный эмеси не царапает. Вот көрдүңүздөр, мягко удаляет загрязнение и не царапает поверхности. Ана царапать этпей, сонун кылып чыгарып берет. Андан кийинкиси менин өзүмдүн сүйүп колдонгон концентрированный гель для мытья посуды. Мисалы үчүн менин кичинекей кезимде энем күл менен жуугула дейт болчу да. Ошондо күл менен жуусаңар мындай эч кандай антибактериальный эффектиси болот деп айта берет болчу. Вот как раз карасаңыз угольный бул жерде жазып турат. Против загрязнения запахов. Сила древесного угля быстро устраняет любые неприятности запахи. Облегчает устранение жира и соуса. Подходит для мытья детская посуда. Көрдүңүздөр, мына жерде 0+ деп турат. Тем более алоэ вера менен экен. Жаш балдардын идишин жууганга да болот. 2 в 1. Андан кийинкиси карасаңыздар, биздин бүт бардык идиш жуугуч каражаттарыбыз экологически чистый, мына жерде жазылып турат. Эч кандай добавкалар жок. Даже бул деген обычный сиз базардан алган средстволоруңуздан 3-өгө тете да. Мындай айтканда бир аз эле капля алсаң жетет деп турат. И тем более эч кандай животныйларга бул жерде тестирлөө бизде жүргүзбөйт. Андан кийинкиси мына супер концентрат легко отмывает жир и соусы, устраняет неприятные запахи посуды и губки, не сушит кожу рук, полностью смывается, эффективен в холодной воде. Мисалы үчүн иногда үйдө суу жок, мындай айтканда ысык суу жок болуп калса да жуусаңыздар болот экен да. Андан кийин рекомендован для мытья детская посуда 0+, деди. Нежный аромат алоэ веры дейт. Көрдүңүздөрбү? Аябагандай сонун. Бул жакта угольдагы еще алоэ веранын да бар экен. 2 в 1. Андан кийинкиси wellness сериясындагы бул семена чия. Бул семена чияны түшүнгөндөр болсо аябай жакшы билет. Бул деген даже видеосу дагы бар. YouTube'га кирип туруп эле семена чия деп жазсаңыздар чыгат. Анын айтканда семена чиянын негизи организмге болгон пайдасы аябагандай чоң экен. Даже YouTube'га кирип видеосун көрсөңүздөр дагы болот. Бул жерде 20 порция 20 күнгө жетет. Күнүгө сиздер бир кашыктан стакан сууга же сокко же бүт жидкостька салып туруп, же коктейлдеги дагы салып туруп ичсеңиз аябагандай эмеси сонун экен. Настроенияңызды көтөрүп, депрессиядан жоготуп, арыктаганга жардам берип, и кальцийге дагы жана тиштерибизге дагы пайдасы аябай көп экен. Артикул номери бул жерде 157-54 экен. Андан кийинкиси кофе сүйүүчүлөрү. Мен аябай кофени сүйөм. Мындай айтканда кофесиз жашай албайм деп айтсам болот. Анткени күнүгө эртең менен турганда же давлением низкий меники, ошондо кофе ичип алам да. Караңыздар, кофе молотый, доброе утро деп бизде день дагы күндүзгү кофе бар, эртең мененки кофе бар, и еще мындай зернахтагы кофе бар да. Ошол жерге маани бериңиздер. Анткени кофе молотый деген мындай болот, зернах деген мындай болот. Кээ бирөөлөр зернах заказ берип алып, аны сууга салсам эрибей атат деп айтышат да. Анан эмнеси жактырмаган, мисалы үчүн обычный кофени магазинден алган кофеңизди кофеге мындай айтканда молоко же без сахара иче турган болсоңуз аябагандай горький да. Бул кофе андай эмес, мындай айтканда өтө жагымдуу кофе экен. Артикул номери 160-46 экен. Ушинтип алсаңыздар. Анан приготовлениясы 200 мг обычный кофени даярдагандай эле даярдасаңыз болот экен. Же болбосо туркаңыз бар болсо, туркага 200 мг суу куюп, андан 2 чайный ложка салып туруп, анан акырын кайнатсаңыз болот экен. Андан кийинси френч кофеге дагы 400 мг 4 чайный ложка кошот экенсиз, потому что бул чайник чоңураак болгондуктан 4 чайный ложка кошуп туруп, анан 2 адамга колдонуп ичсеңиздер, эртең менен ичсеңиздер болот. Мы делаем для вас полезные продукты. Нечаев Family Club дейт. Андан кийинкиси менин сүйүп колдонгон биопятновыводитель. Бул деген мен постоянно кир жууганда колдонуп ошол кириме салып коёмун. Анткени жаш балдар бар үйдө, жаш балдардын кийимдери аябагандай тескир болот го. Ошого мындай айтканда мага сонун жардамчы да. Тем более караңыздар, бул экологически чистый, бул жакта да бүт бардыгы жазылган. Окуп чыксаңыздар да болот да, ар кандай түрдө колдонсоңуздар дагы болот. Артикул номери 119-84. Мына ушундай ичинде ложкасы менен, меники ичинде ложкасы жок экен. Муну Айбика ойноп аткан болчу, ичине крышка салып коюптур. Андан кийинкиси ушундай кашаларды заказ берген болчумун. Кашалардын коробкаларын уже кыздарым айырып салыптыр. Мына ушуну гана таап чыктым. Гречневая каша с яблоками, корицей дейт.
мисалы үчүн 3 порция дейт. Бизде мен жолдошум анан 7 жаштагы кызым, анан 2 жаштагы кызымам бизге күнүгө эртең менен жегенге андыкында бир эмеси бир порцияга аябай бир тамактанганга өтө сонун жетет экен. Караңыздар, без ГМО, без соли дейт, без усилителя вкуса, без ароматизатора, только натуральные компоненты дейт. Муну жасоо дагы аябай кандай сонун. Кош сууду кайнатып туруп эле, если сиздин казаныңызга же болбосо сотейниңиз бар болсо, ошого суу кайнатып туруп эле жууп салып койсоңуз 5 мүнөттүн ичинде даяр болуп калат. Мына ушундай товарлар менен сиздер менен бүгүн тааныштырууну чечкен болчумун. Кайсы товар сизге жакты, кандайсын иштеттиңиз, кайсыл сизге жакпады да, например, же болбосо туура эмес колдонуп аткандырсыз, же может мен туура эмес айтып койгондурмун. Ошондой какой-то бир сунушуңуз болсо комментарийга жазып, же болбосо ушул видеонун астында ссылка бар, описаниясында ошол жерден жазып, мага ссылка аркылуу өтүп WhatsAppка жазсаңыздар болот. Баардыгыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм. Кийинки видеолордо жолугушканча аман эсен болуңуздар.